Ысык көлдө унаалардын тетиктерин уурдоо менен алектенген топ кармалды. Маалыматка ылайык, өткөн айдын орто ченинде Каракол шаарынын аймагында оор жүк ташуучу унаалардын тетиктерин уурдаган учурлар катталган. Атап айтканда 17-июлдан 20-июлга чейинки аралыкта Каракол шаардык ички иштер башкармалыгына 4 жергиликтүү тургун кайрылып, белгисиз адамдар алардын оор жүк ташуучу унааларынын ар кандай тетиктерин уурдап кеткендигин билдиришкен. Уурдоо кылмышынын кесепетинен жабырлануучуларга жалпысынан 47 000 сомдук материалдык зыян келтирилген. Аталган фактылар Каракол шаардык ички иштер башкармалыгына катталып, кылмыш жаза кодексинин уурдоо беренеси менен кылмыш иштери козголгон. Жакында Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнүн ыкчам кызматкерлери жүргүзгөн иликтөө иштеринин натыйжасында аталган кылмыштарга тийиштиги бар жарандардын өздүгү аныкталып колго түшүрүлгөн. Алар Ак Суу районунун тургундары, 34 жаштагы жана 25 жаштагы адамдар болгон. Алгачкы суракта алар күнөөлөрүн толугу менен мойнуна алышып, алардан далил заттар алынган. Учурда кылмыш ишинин алкагында шектүүлөрдүн башка ушундай кылмыштарга тийиштиги бар жогу дагы текшерилүүдө.